Иран боюнча саякатымдын экинчи бөлүгүн баштайын. Эң алды менен менин биринчи бөлүктөгү саякатымда эмнелер болду эле, ошону мына моундай карта менен эске салайын. Эң биринчи мен Тегеранга келгем, андан соң Кашанга, кийин Исфаханга баргам. Алардын ичинен эң жакканы Исфахан болду. Эми Иез, Шираз жана андагы Персеполго кийин Киш аралына барып, андан соң Тегеранга келип Москвага учуп кетишим керек. И Москва. Все уже привычно стандартно. Мурдагыдай эле такси, вокзал, автобус, анан Ахмат. Ахмат Реза жергиликтүү таксист, этникалык араб. Мен Иездин тарыхый жагындамын. Бул жерге 2 күнгө келдим. Yazd — это один из наиболее древних городов Ирана. Иез Ирандын байыркы шаарларынын бири, андагы үйлөр ылайдан жасалган. Бул шаар боюнча биринчи эскерүүлөр биздин доорго чейинки 3000-жылдары пайда болгон. Анда ал байыркы Мидия мамлекетиндеги Исатис деген ат менен белгиленген. Аны эске алсак, бул шаардын түптөлгөндүгүнө учурда 5000 жылдан ашык убакыт болгондугу билинет. Иезд ар кандай талкалап кыйроолордон сакталып калган. Ошондон улам бул жерде өтө көп эстеликтер жана байыркы жайлар, буюм тайымдар бар. 13 веке 13-кылымда Иезге белгилүү соодагер жана саякатчы Марко Поло келген. Анын айтымында ал учурда бул шаар гүлдөп, өнүгүп, жибек өндүрүү боюнча алдыда турган. Помимо архитектурного достояния, здесь Эски шаардын базарлары, андагы мечиттер, мончолор, кербен сарайлары жана мектептер, дүкөндөр менен жанаша жайгашкан. Ошондуктан архитектуралык баалуулуктарды көрүү менен соода кылып тамак ичүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. А любителям кофе оставляю Ал эми кофе сүйүүчүлөрдү эң сонун Пахлеван Ятский кафесине кирүүсүн сунуштайм. Аны оңой эле тапса болот, ал мечиттин оң тарабында. Hello, Yazd. Я просто в персидской сказке. Мен өзүмдү персиялык жомокто жүргөндөй эле сезип атам. Мында бир жерди табуу өтө эле кыйын. Кууш жана лабиринт көчөлөрдөн кыйын болсоң, кайсы багытта экендигиңди билип көр. В общем, это своего рода лабиринт. Ошентип жүрүп, мен көбүнчө Амир Чакмак деп аталган мечитке туш болдум. Негизи бул тематикалык мечит. Ашура күнү бул жерде пайгамбарыбыздын небереси Имам Хусейнди эскерип, аза күтүү иш-чарасы өтөт. Анда анын жанындагы Хусейндин табытын символдоштурган жыгач конструкциялар кара кездеме менен капталып, кооздолуп, ийинге көтөрүлүп, аянтты бир нече ирет тегеренишет. Внуку пророка Мухаммеда. Здесь же я посетил ресторан традиционный. Кечинде мен жергиликтүү ресторандардын биринде болдум. Бул жердеги тамак аштар өтө даамдуу экен. Эстелик белектер сатылган дүкөнгө туш болуп калып, анын ээси менен тааныштым. Көрсө, бул алардын үй бүлөлүк бизнеси экен. Ал эми мындагы көп буюмдарды алар өз колдору менен жасашат экен. На следующий день мне предстоял переезд в Шираз, но я уже по традиции решил еще раз прогуляться по городу и показать одно местечко – сад Даулет-Абад. Это один из Кийинки самых күнү мен старинных Ширазга предназначенных барышым садов керек в эле. Иране. Бирок ал жакка кетер алдында мен Иез шаарындагы эң байыркы бакчалардын бири Давлет-Абадка бардым. Ал өзүнүн маанилүүлүгү боюнча Кашандагы Фин бакчасы жана Керман провинциясындагы Шахзада бакчасы сыяктуу белгилүү перс бакчалардын катарында турат. Давлет-Абадтын аймагында жайгашкан бийиктиги 33 метрди түзгөн Бадгир имараттарды желдетүү үчүн колдонулган салттуу ирандык архитектуралык элемент дүйнөдөгү эң бийик Бадгир болуп эсептелет. Ирандын улуттук эстеликтери тизмесиндеги Давлет-Абад бакчасы 1968 жылы ЮНЕСКО тарабынан дүйнөлүк мурастары тизмесине киргизилген. Пятым городом в моем путешествии стал Шираз. Но добравшись до него... Менин саякатымдагы 5-чи шаар Шираз болду. Ага барганда эле мен байыркы шаар Персеполго бет алдым. Персеполис Ирандагы байыркы шаар. Шираздан 55 километр түндүк чыгышта жайгашкан.
Персеполис грек аты Перш шаар деген сөздөн алынган. Анын тарыхы 2500 жылдан ашык убакыт мурун башталган. Персеполис бир нече падыша сарайлардан турган комплекс. Анын курулушу биздин заманга чейинки 518-жылы Дарий бирдин тушунда башталган. Бирок ал шаардын бүткөнүн көрө алган эмес. Анткени анын урпактары андагы сарайларды дагы бир кылымдан ашык убакыт курушкан. Негизинен бул Ахамениттер империясы 200 жылдай жашап, Дарий 3-түн тушунда Александр Македонский тарабынан басып алынган. Ал болсо кетер алдында Персеполисти өрттөп жиберген. Бүгүнкү күндө Персеполистин калган имараттарынын, сарайларынын жана 100 мамычалар залы менен казынанын пайдубалы жана турак жай аймактарынын баары ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Ошондой эле туристтер эң көп келген жай болуп саналат. Бул жерде күн ысык, ошондуктан ага даярды көрүп, суусундук алып алган туура болот. Ал эми музей аймактын жанында эс алууга кафелер да бар экендигин айтып кетейин. Цены здесь соответствующие. Шираз называют городом поэтов, цветов и вина. И электронной промышленности. Эми мен Ширазды көрүүгө чыктым. Шираз байыркы шаар жана Ирандын түштүгүндөгү Фарс провинциясынын борбору. Шаар тууралуу биринчи эскерүүлөр биздин заманга чейинки 2000-жылга таандык жазууларда табылган. Аларда Шираз Киразис деп аталат. Кийинчерээк бул ысым байыркы перс тилиндеги Ширажешке, андан соң азыркы Ширазга айланган. Шираз Ирандын эң белгилүү акындары Саади менен Хафездин туулган жери. 1979-жылдагы революцияга чейин ал шарап чыгаруучу борбор болгон. Бүгүнкү күнү бул мусулмандардын зыярат кылуучу негизги жерлеринин бири жана популярдуу туристтик шаар. Калкынын санынын көптүгү боюнча бул Ирандын 6-чы шаары болуп саналат. Таксиден тышкары бул жерде метро менен жүргөн ыңгайлуу. Ал Тегерандагы караганда бир топ кичинекей болгондуктан түшүнүү оңой эле. Это должно быть самое красивое место Шираз. Мен бир жерге келдим. Ал Шираздын же балким бүткүл Ирандын эң кооз жайы болсо керек деп ойлойм. Шираздагы эң атактуу Насир ол-Молк мечити. Ал роза гүлдөрдүн сүрөтү менен кооздолгондуктан гүл мечити же кызгылт мечит деп да аталат. Ал 19-кылымда жергиликтүү провинциянын башкаруучусу Насир ол-Молк деген ат менен белгилүү Мырза Хасан Али хан тарабынан курулган. Ирандын бардык мечиттеринен айырмаланып, анын куполу жок. Бул анын жеке мечит болгондугунан кабар берет. Ага күн ачык күнү эртең мененки саат 12ге чейин баруу туура болот. Анткени дал ушул убакытта күн нурлары мозаикалуу витраждар аркылуу кирип, мечит түз мааниде гүлдөйт. Я же говорил, что Ирандын тамактарынын өлчөмү абдан чоң экен. Мерси. В Иране такие огромные порции вообще просто. Все, пока. Поскольку дело шло к вечеру, то я решил посетить еще одну жемчужину Шираза. Кечинде мен дагы бир сонун жайга келдим. Бул Шираздын Вакил базары. Бул жерде көрүнүктүү окуу жайлар, өтө кооз мейманканалар, европалык жана Азия тамактары менен ресторандар арбын. Бул жерде жашоо кайнап турат.
Азыр мен аэропорттомун. Эми Киш аралына учам. Жду свой рейс на остров Киш. Остров Киш довольно маленький, но... Киш аралы кичинекей болгону менен Ирандын эң белгилүү туристтик аралы. Экономикалык жактан туризмди өнүктүрүүгө багытталган. Ошондуктан бул жака маданий эс алуу үчүн келишпейт. Ал үчүн Иранда толтура жайлар бар. Эс алуучуларга суу жээктери, эң сонун мейманканалар, кафе, ресторандар, соода жайлары сунушталат. Кафе и торговых центрах. В среднем в год здесь отдыхает около миллиона туристов. Орточо эсеп менен бул жерге бир жылда 1 миллион туристтер келип кетишет. Жакшысы бул жайга ноябрдын башынан март айына чейин келүү керек. Анткени август айынан тартып өтө ысык жана нымдуу күндөр башталат. Туристтик жай болгондуктан бул жерде шорту менен жүрсө өөн деле көрүнбөйт. Let's go. Здесь я посетил еще одну бургерную. Мен дагы бир бургер саткан жайга келдим. Кооз жердеги меймандос кызмат көрсөтүүлөр мени өкүндүрбөдү. Ашканасы дагы даамдуу экен. Равнодушным и открытым персоналом. В кухне тоже никаких претензий. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Ал эми бул жердеги деңиз азыктарынан тамак жасалган кичинекей ресторанды да мен сунуштайм. Точно не будут лишними в вашем списке. Все ссылки на места также будут под видео. Честно говоря, эмоции меня просто переполняли. Чынын айтсам, мен бул жакка келгениме ушунчалык кубанып турам. Анткени бул менин биринчи Перс куймасында болуум. Суу жылуу экен, ошондуктан чыккым келбейт. Хотя в это время года залив настолько теплый, что охладиться точно не удалось. Ну и наконец, это была моя финальная точка путешествия. Бул саякатымдын акыркы чекити болгондуктан бир эле учурда менде өкүнүү да, кубануу да сезимдери болуп жатат. Ну вот и пришло время подвести итоги. Находясь здесь, Мына эми Перс куймасынын жээгинде жыйынтык чыгаруучу учурда келди. Эмне деп айтууну да билбей турам. Анткени кайсы жерге барбайын алардын баары мен үчүн укмуштуудай эле көрүндү. Иранга жан келгенде эмнеге бул жака келдим деген да ойлор болгон эле. Бирок ар бир сааттар менен күн өткөн сайын бул өлкөгө болгон менин таң калууларым бир гана өсүп жатты. Иран сөз жок чыгыштын бермети экен. Акылга сыйбаган кооздуктары менен Шираз, Ес, Кашан, Исфахан, колориттүү чыгыш жыттары толгон базарлар, эң даамдуу тамактар, сен жөнүндө кызыккан, ар дайым жардамга даяр меймандос адамдар. Мен үчүн Иран өтө сулуу, өтө сонун. неважно в чем, лишь бы помочь. Для меня Иран прекрасен. Соңунда мен силерге бир адамды көрсөтүшүм керек. Ансыз менин саякатым болмок эмес. Ал Аббас. Вряд ли бы состоялось. Дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде адамдар эң чоң мааниге ээ. Алар өнүгүүдө жана меймандостукта биринчилерден турат. Ошондуктан бизге көптөгөн коноктордун келип, жыргап, эс алып кетишин каалайм. Иранга ар дайым жана каалаган учурда кош келиңиздер.